Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар. Сиздерди жаңылыктар түрмөгү менен тааныштыруу үчүн микрофондо аты-жөнүм Айжамал Амирова. Алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк. Орусияда баласын сатууга аракет кылган кыргызстандык аял кармалды. Балдарга зомбулук көрсөткөндөргө жазалар күчөтүлдү. Баткенде балдары менен тилемчилик кылган 10 Лөлү улутундагы жарандар аныкталды. Баткенде жайлоодон кайткан 30 жаштагы жаран дайынсыз болууда. Айсулуу Тыныбекова 11-0, Эрназар Ахматалиев 6-0 эсебинде атаандаштарын жеңди. Эми ушул жаңылыктар менен кененирээк. Орусияда баласын сатууга аракет кылган кыргызстандык аял кармалды. Орусиянын Екатеринбург шаарында кыргыз аял 300 000 рубльга баласын сатууга аракет кылган. Бул тууралуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинен басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматта айтылгандай, Кыргыз Республикасынын Екатеринбургдагы башкы консулдугунун кызматкерлери Россия Федерациясынын Свердлов облусу боюнча тергөө комитетинин тергөөчүлөрү менен жолугуу өткөргөн. Тергөөчүнүн маалыматында кармалган аял Кыргызстандын жараны болуп саналат. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат жана бала Екатеринбургдагы социалдык мекемеге дайындалган. Башкы консулдук бул окуянын бардык жагдайларын тактоо боюнча иш алып барууда. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын шектүү жаранына адвокаттын жана котормочунун кызматтарын көрсөтүү менен консулдук укуктук колдоо көрсөтүүдө. Балдарга зомбулук көрсөткөндөргө жазалар күчөтүлдү. Мындан ары балдардын жыныстык кол тийбестигине жана руханий адеп-ахлактык саламаттыгына каршы кылмыш жасагандыгы үчүн эркинен ажыратуу мөөнөтү жана айыптын өлчөмү көбөйтүлөт. Ошондой эле жогоруда көрсөтүлгөн кылмыштарды жасаган адамдар жазык жоопкерчилигине тартуунун эскирүү мөөнөтү аяктагандыгына байланыштуу, психикалык ооруга чалдыккандыгына же психикасынын убактылуу бузулушуна байланыштуу, ошондой эле шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотууну колдонуу жолу менен кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотулбайт. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына президент Садыр Жапаров кол койгонун президенттин басма сөз кызматынан билдирет. Мыйзам Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши тарабынан 2022 жылдын 30 июнунда кабыл алынган. Баткенде балдары менен тилемчилик кылган 10 Лөлү улутундагы жарандар аныкталды. 10-11 август күндөрү Кызыл Кыя шаардык милициясы жайкы каникул убагында кароосуз жана көзөмөлсүз калган жаш балдарды аныктоо максатында өспүрүм тилемчи аталышындагы иш-чара өткөрдү. Бул тууралуу Баткен облустук милициясынан билдиришти. Кызыл Кыя шаар аймагында жайгашкан Таштемир Ажы борбордук базарын текшерүүгө алганда Ош шаарынан келген Лөлү улутундагы 10 жаран жаш балдары менен кайыр тилемчилик кылып жүргөнү аныкталды. Аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, кайрадан жашаган жерине жөнөтүлдү. Ал эми иш-чаранын жүрүшүндө жаш балдарды кароосуз калтырган 3 факты аныкталып, укук бузуулар кодексинин ата-энелик милдеттерден качуу беренесинин негизинде ата-энелерге протоколдор толтурулуп, айып салынды. Баткенде жайлоодон кайткан 30 жаштагы жаран дайынсыз болууда. 2022 жылдын 7 август күнү Баткен районунун Ак Татыр айыл өкмөтүнүн Орто Боз айылынын 30 жаштагы тургуну Кишемиш жайлоосуна мал айдоого кетип, кечки саат 18:00 чамасында ат менен Дөгмөн жайлоосу аркылуу үйүнө кайткан бойдон дайынсыз болууда. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Издөө иштерине Баткен шаарындагы 9 куткаруучу, жергиликтүү элден 50 жаран, Баткен райондук ички иштер бөлүмүнөн 7 кызматкер тартылган. Айсулуу Тыныбекова 11-0, Эрназар Ахматалиев 6-0 эсебинде атаандаштарын жеңди. Ислам шериктештиги оюндарында Айсулуу Тыныбекова кыз келиндер күрөшү боюнча алтын медаль тагынды. Айсулуу Тыныбекова алгач казакстандык спортчуну жеңген. Жарым финалда болсо сенегалдык атаандашы менен беттешип 10-0 эсебинде жеңди. Ал эми финалдык беттеште гвиниялык балбан менен беттешип 11-0 эсебинде жеңди.
Айсулуу Тыныбекованын бул байгеси ислам оюндарындагы экинчи байгеси болду. Ал 2017 жылы алтын медаль тагынган. Белгилей кетсек, Эрназар Ахматалиев да аталган мелдеште эркин күрөш боюнча алтын медалдын ээси болду. Эрназар Ахматалиев жалпы 4 беттешке чыкты. Ал финалдык беттеште 6-0 эсебинде ирандык балбанды жеңди. Аталган мелдеш Туркиянын Коня шаарында өтүп жатат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Сиздерди жаңылыктар түрмөгү менен мен Айжамал Амирова тааныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.